Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Так, соттук заседание ачык. Азыр соттолгон Жапаров Садыр Нуркожоевичтин жана анын адвокаты Базарбековдун ошондой эле жаза аткаруу мекемесинин номер 1 мекемесинин башчысы Кадыралиевдин сунушунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жоғарғы сотунун жазгы иштери жана административдик укугулар жөнүндө иштеген сот коллегиясынын 2018 жылдын 13-июндагы токтогонуна карата жаңы жагдай боюнча билдирген арыз сунушунун негизинде жазып чыгарылат. Так, кимдер келди? Жактоочулар Токтосунун Шеребидин, Токталиев Акил, Абдрахманова Аида, Асамудинов. Токтосунов, Токтосунун Шеребидин, Токталиев Акил, Абдрахманова Аида, Асамудинов Бактыбек, Ишматов Имарали. Баары адвокаттар бар? Ооба. Вот это очень важно. Сразу жазалар, да, сразу. Да. Аркабаев Номанжан, Базарбеков Замирбек, Да. Ергешев Талай. Ермеков. Болду. Так, Токтосунов Шеребидин. Ордерлердин иштер менен участвовал? Так, ачыла. Токтосунов Шеребидин. Токтосунов Шеребидин бар. Так, Токталиев Акил. Токтосунов Акил бар. Абдрахманова Аида бар. Асамудинов. Асамудинов Бактыбек бар. Ишматов. Жоқ. Берген. Аркабаев. Ордер бар сизде? Жоқ, берген. Сізді берген де бар. Жоқ, сиз адвокатсызбы? Процессті берген де бар. Кайсы? Онда процессті бар. Бул башка да. Онда мен болешік көрсеттім. Анда жоқ, ада бар. Базарбеков Замир. Ергеш. Ордерім бар. Ордер бергенсиздер да? Ооба. Ишматов Ергеш бар. Так, карай берсек болобу, каршылыктар жокпу? Өтүнүш арыздар жокпу соттук заседание башталганга чейин? Урматтуу төрагалық болушу. Биринчи соттун эмесинин жүргүзбөйсүзбү? Таныштырбайсыздар, кайсы соттор карайт, ким карайт? Өтүнүштү айтып ким айтабыздар? Процедураны жүргүзүңүздөр, биринчиле процедураны бузулуңуздар. Жок пока? Бар. Баштай турган боюнча. Жок. Баштайдыбы дегенде, анан жарыялайбыз да, андан өтүнүч көтөрөбүз. Ага чейин жок. Ага чейин өтүнүш болбойт да, сиздер баштаңыздар. Биринчи анан кийин дополнение предъявления ходатайства. Значит, на ваш адрес. Газы готов, ага жетелишиз, Сейчас состав объявим потом. Сначала скажу, можем ли мы начать деген сөз, да, бердечи. Состав болобу жокпу деген. Каршылык жок болсо анда соттун курамы жарыяланат. Төрагалық кылуучу Темирбеков, судьялар Ахматов, Камчыбеков, ишке качып аткан прокурор Эрмеков, соттун секретары Садыков. Каршылыгыңыздар жокпу ушул составка ишенесиздерби? Жок, ишенбейбиз. Менде өтүнүш бар. Айтыңыз. Урматтуу төрагалық кылуучу, урматтуу соттук коллегия, урматтуу соттук процесстин катышуучулары. Мен эмне үчүн бүгүнкү соттун төрагалық кылуучусуна каршымын. Анткени мына сиз ишти баштабай жатып туруп, мыйзамдын талаптарын мыйзам түрдө бузуп баштадыңыз.
Birinchi sottun kuramı jarıyalanıp turup, andan keyin ötmüştür böyle. Biz aytkandan keyin gana öz katamızды oңдоп кетип атасыз. Andan tышкары, men бүгүнкү соттук отурумду төраган кылуучу Лепес Темирбековго ишенүүчүлүк билдирем. Кыргыз Республикасынын жарандык процессуалдык кодексинин 65-статьясынын талаптарына ылайык 65-статьясынын 1-бөлүмүндө мындай деп жазылган: алгачкы текшерүү органынын кызмат адамы, тергөөчү, прокурор, судья иш боюнча өндүрүшкө катышат, эгерде алар дейт. Ушул берененин 2-бөлүмүндө эгерде алар бул иштин натыйжасында жеке, тике же кыйыр кызыктар деп болжолдоого негиз берүүчү башка жагдайлар болсо, ушул берененин 1-бөлүмүндө көрсөткөн адамдар иш боюнча өндүрүшкө катышат деп көрсөтүлгөн. Эми мен буну далилдеп берейин. Урматтуу бүгүнкү соттук отурумдун катышуучулары, Садыр Жапаров бул 2-чи жолу соттолуп отурат. Birinci жолу 2013 жылы 1 майга өндүк. Андан кийин жогорку сотто 6 август 2013 жылы соттук иши каралган. Ошол соттук иште докладчы болуп катышкан Лепес Темирбеков. Мына бүгүнкү күндө 2018 жылдын 6 декабрында Садыр Жапаров 50 жашка толду. Садыр Жапаровдун 50 жашка толгондугуна байланыштуу мен Садыр жана чындык деген китепти жазганмын. Ошол китепте бир глава бар, сот реформасынын жаназасын окугандарды. Анын кимдер окуган жаназаны дегенде ошол жерде жазып турат Лепес Темирбековдун фамилиясы. Анткени ошол отурумда мыйзамдардын талаптарын бүгүнкүдөй одон түрдө бузуп, биздин канчалаган өтүнүштөрүбүздү бузуп, иш убактысына карабай, абетке чыгарбайбызды, мыйзамдын бардык талаптарын бузуп, Садыр Жапаровду 2-чи инстанцияда актаган өкүмүн бузуп, кайтадан анын күнөөлүү деп табышкан. Күнөөлүү деп тапканга бир дагы негиз, бир дагы далил болгон эмес. Мен ошол жерде 2 саат сүйлөгөнмүн. 2,5 саат сүйлөгөнмүн. Мына Аким Токталиев ошол ишке катышкан. Күнөө 2,5 саат сүйлөгөндө 2,5 саат башын ийгеп бир суроо берген жок. Мен акырын айттым, сурооңуздар бериңиздер. Эгерде ушул кандайдыр бир сиздер тараптан жок бул ишке далил бар деген болсоңуздар, өзүңүздөрдүн далилиңиздерди айтып туруп мага суроо бериңиздер. Мүмкүн мен билбеген далилдерди сиздер билесиздер. Жок, сизге ушунчалык сүйлөгөнүңүздө биз далил келтире албайбыз, суроо бере албайбыз деп айткан. Бирок өкүмдү күнөөлүү деп, күнөөсүз адамды күнөөлүү деп туруп, ошол убакта бийликтин заказын аткарган. Ошондуктан бул соттук отурумду алып барууга эч кандай моралдык дагы укугу жок жана бизге ишенбөөчүлүккө толук негиз берет. Анткени ошол жерде мыйзамдуу чечим чыгарган Курманкул Зулушевго жана Медет Сапиевге булар жайылтыма чыгарып, мыйзамдуу чечим чыгарган адамдарды соттон кетишине себепкер болгон адамдар. Бүгүн мына эл, кыргыз эли баалап, Курманкул Зулушев бүгүн кайсы жерде отурат? Жогорку кеңеште бүгүн ким эме болду? Баардык ушу мыйзамга байланышкан нерселерге Курманкул Зулушев жетекчилик кылууда. Бүгүнкү мыйзамдардын эң көп демилгеси ким бүгүн? Курманкул Зулушев. Мына ушундай акыйкат сотту четтетип туруп, анан кийин ушуну акыйкат мыйзамсыз чечим кабыл алган Лепес Темирбеков бүгүн акыйкат чечим чыгарышына мен ишене албайм. Ошондуктан сизге ишенбөөчүлүк билдирем. Бул соттон өзүңүз баш тартып туруп, бөлөк адам төраганлык ишендирип алам. Аким Токталиев, коллегамызды толук колдойм. Лепес Темирбекович келерин алды, ишмен таанышарын алды да, өзү коллегам айткандай башында мыйзамды буза баштады, кимде кандай өтүнүш бар деп шек. Андан тышкары элдер ушинтип айтты, мен коллегамдан туура далил алып бердим. Моралдык дагы, мыйзамдагы сизге бербейт мунун ары жүргүзгөнгө. Сиз өзүңүздөн өзүңүз уялгандан кетип калышыңыз керек болчу.
Ana ordusu bölük işine koyuşunuz gerek olsun. Hayır, koy. Ben uşak'a gelsem, erten benim usundan Arkin Toktaliyev degen var, jana Şarabdin degen var. Ököden ben uyat kıldım, Şermende var, Kırgızстан barına. Men barganıma boğuy. Bunun usundan öňiz arası çıkargam. 2,5 saat sürüp atkanda kança jol tıyganım. Toktaliyev 1 saat sürüp atkanda andan 5-6 jol tıyganım. Toktok bular. Tezirek tek, oşondo siz işti жүрүп atkansın. Эми билбейм. Эгер эмне деп айтарымды эске биле албай калдым. Так, хорошо. Кандай айтарымды биле албадым. Андан көрө эле сиз калгандан укпай эле кечирип сурап туруп ушу элдердим. Анан мен бошотойм кетейин, ордун өлкөдү деп айтсаңыз, ошо туп тууралуу эсептейм. Сизге ишенчим жок. Хорошо. Абдрахманович. Контойсту Ишматов. Мен коллегамдын өтүнүшүн колдойм. Себеби касиеттин башташында катчылыгы болгондугуна Хорошо. Асанудинов. Уважаемый председатель, уважаемые судьи, ну, с учетом требований законодательства, что там предусмотрено такой, как скажем, иные обстоятельства, и исходя из этого понятия, что иные обстоятельства, правда, я в этих судах не участвую, но те доводы, которые приведены с нашими коллегами, и она мне, по моему убеждению, она входит на иные обстоятельства, и она, если они имели место быть. Но по тем утверждениям я считаю, что проявляя солидарность, я считаю, что законодательством не предусмотрено такие возможности. Поэтому я поддерживаю свои коллеги. Базарбеков. Мен коллегаларым айтып жатқан толматтарды қандайдыр бір сенімді негіздеуден есептелініп, себебі меніңше еш бойынша қараған екенсіздер. Ошон үчүн ал жерде турган коомчулуктун ошондой биздин жактабыздарды Садыр Кожоевдин туугандыктарынын адвокаттары тарабынан шектелүүлөр болбош үчүн ушуну канааттандырып койсоңуз туура болот го деп эсептейм. Себеби бул негиздүү жана мыйзам талабына да туура келет. Азыр деле айтып кеткен коллегам туура айтат, иные обстоятельства, то есть башка жагдайлар боюнча депчи. Ошон үчүн урматтуу дагы жолу айтып айтканда, коомчулук тарабынан шектелүүлөр болбош үчүн ушуну канааттандырып койсоңуз туура болот. Эргешев. Так, коллеги, келтирген жагдайлар бул кылмышты жаңыдан жагдай боюнча кароого жолтоо боло албайт, андыктан келтирилген өтүнүчтөрдү канааттандырышка. Başında siz sayısız zakası kaçışıp almadınız. Anam ошон үчүн Партия tuttular, gittiler başlarına. Ruhsat verilgen neydi yapaslar? Altaklar mı? Anam kirezlik oldu. Takıyorum. Adliyetsiz çok kontrol Kırgızların yeri var için hiç kандай adliyet çok sokturdu. Devletler de çok sokturdu. Dünyada da çok. Şunu verir benim çok koymak için. Kayseri'de adliyet oldu. Sadece yapan devletin ödeli de gidecek. Hiç kандай kuruldu. Kudaydan konuşmayı soktular. Dünyada çok büyük bir ihtimal verilir. Üçüncü dünya bari bölümümüz. Ahirette bölümümüz. Enenin göz yaşı, akarının göz yaşı, elin karışı,